Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен эфир аркылуу өтүүчү геометрия предметин окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе биз сабак өтөөрдүн алдында мен силерге бир нерсени суранайын деп турамын. Алгач силер сабактын алдында мындан ары ар бир жолу карандаш, сызгыч, өчүргүч, дептерлериңерди даярдап отургула. Анткени геометрия предметин окуп үйрөнүүдө силер айрым учурда чиймелерди чийишиңерге туура келет, айрым учурда тапшырмалардын чыгарылышын жазууга туура келет. Ошондуктан мындан ары сабактын алдында ушул окуу куралдарыңарды даярдап отурушуңарды суранаар элем. Анда эмесе биз бүгүнкү сабактын темасын айтаардан мурда мен адаттагыдай эле силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен баштайын. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Мынакей экранда силер сүрөт көрүп турасыңар. Бул үйдүн архитектурасында бир өзгөчөлүк бар. Анткени ал жерде мына экинчи бир сүрөт менен салыштырып көрө турган болсоңор, экөөндө тең катышкан геометриялык бир фигуранын элесин берет. Мына силер көрүп тургандай параллелограмм. Мына бул жерде да терезелердин формасы дагы параллелограмм формасында турганын көрүп жатасыңар. Демек, силер буга чейин балдар төрт бурчтуктун бир түрү катары параллелограмм түшүнүү менен таанышкан болчусуңар. А биз бүгүнкү сабакта мына ушул формага ээ болгон нерселерди же курулуштагы силер көрүп турган мынакей терезелерди куруш үчүн алгач параллелограммдын аянты тууралуу маалыматты билишиңер керек экен. Демек, ар бир сабакта үйрөнүп жаткан материал жашооңордо кайсыл жерде колдонула тургандыгын силер баамдап турушуңар керек. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабактын темасын дептериңерге жазып алууңарды суранаар элем. Биздин сабагыбыздын темасы параллелограммдын аянты. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Дептериңерге жазып алгыла. Параллелограммдын аянты. Эми балдар, мен параллелограммдын аянтын айтыш үчүн алгач силерге параллелограмм тууралуу кайталап өтөйүн. Ал кандай фигура? Демек, анын аныктамасына токтолоюн. Мынакей экранда силер төрт бурчтукту көрүп турасыңар. А, Б жана С, Е төрт бурчтуктун чокулары. Силер баамдагандай төрт бурчтуктун же көп бурчтуктун чокуларын латындын баш тамгалары менен белгилейбиз. Үч бурчтук болсо дагы. Демек, азыр биздин учурда төрт бурчтук болгондуктан бул латындын баш тамгалары менен белгилейбиз. Е менен Б чокулары жанаша жаткан чокулар, С менен Б дагы жанаша жаткан чокулар болуп эсептелет. Ал эми карама каршы чокуларды туташтыруучу кесинди бул төрт бурчтуктун диагоналдары болуп эсептелет. Бир төрт бурчтукка эки диагонал жүргүзсөк болот. А бул параллелограммдын карама каршы жактары параллель. Мынакей ЕВ жагы АС жагына параллель. ЕА жагы БС жагына параллель. Демек, мен параллелограммдын аныктамасын эсиңерге салайын. Карама каршы жаткан жактары параллель болгон төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. Кайталайм. Карама каршы жаткан жактары параллель болгон төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү сабакта силерге ошо параллелограммдын аянты менен бирге эле дагы параллелограммдын айрым бир учуру болгон геометриялык фигура болгон ромб аянтынын дагы формуласын үйрөтөм. Ошондуктан мен азыр сабактын башында параллелограммдын аныктамасы менен кошо эле ромбту дагы айтып өтөйүн, силердин эсиңерге салайын. Анткени силер бул төрт бурчтуктардын түрлөрү тууралуу 8 класстын башында өткөнсүңөр. Анда эмесе мынакей, демек бул параллелограммды көрдүңөр, эми ромб фигурасынын чиймесин көрүп турасыңар. Мында дагы латындын баш тамгалары менен белгилеп койдум. Мынакей ромб болуш үчүн мен жактарын барабар экендигин сүрөттө көрсөттүм. Байкадыңарбы? Эгерде жактарынын барабар экендигин көрсөткүлөчү десем, чиймеде мына ушул сыяктуу кылып көрсөтсөңөр болот. Барабар болсо, демек бирден таякчалар менен. Эгер эки жагы барабар болсо, анда аны дагы бир жагын эки таякча кылсаңар, экинчи жагын да эки таякча кылышыңар керек эле. Эми балдар, мына барабар төрт жагы барабар болуп атат. Демек, мен аны жасайын. СП кесиндеси барабар ПК барабар КН жана НС. Демек, бул төрт бурчтуктун баардык жактары барабар экенин көрүп турасыңар. Баардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталаарын мына аныктамасын силерге көрсөтүп коеюн. Кайталайм. Баардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсеге көңүл бурабыз. Ромб параллелограммдын айрым бир учуру болуп эсептелет. Эми мен ромбтун диагоналдарын жүргүзөйүн. Карагылачы, мынакей НП, демек карама каршы чокуларын туташтырсам, ромбтун диагоналы көрүнүп турат.
СКдагы ромбтун диагоналы болуп эсептелет. Ромбтун диагоналдары бири узун, бири кыска экенин көрүп турасыңар. Ромбтун диагоналдары ошондой эле тик бурч боюнча кесилишээрин эсиңерге салып өтөйүн. Булар тууралуу силер 8 класстын геометрия курсундагы 4 бурчтуктар деген теманы өтүп аткан учурда параллелограмм, ромб тууралуу маалымат менен таанышкансыңар. А мен бүгүн силерге ушул фигуралардын аянттары тууралуу сүйлөшмөкчүмүн. Анда эмесе келгиле ушул ромб, параллелограмм фигураларынын мынакей бурчтары, жактары тууралуу маалыматтарды пайдаланып, ушул фигуралардын аянттарын тапканга үйрөтөйүн. Ал үчүн мынакей мен алгач маселе чыгаруудан баштайм. Параллелограммдын жактары 15 см жана 12 см, бийиктиги 6 см болсо, анын экинчи бийиктигин эсептегиле деген тапшырма бар экен. Мына ушул сыяктуу тапшырма, урматтуу окуучулар, силердин окуу китебиңерде дагы бар. Мен бул маселени чыгарыш үчүн мына алгач параллелограммдын сүрөтүн чийдим. Көрдүңөрбү? К, Q, D, N. Ушул жерден белгилей кетем латын тамгалары экендигин. Англис тамгалары эмес, латын тамгалары, ошондуктан туура окуйбуз. K, Q, D, N. Бул бизге параллелограммдын мына чокулардын аталышы болду. Андан кийин бизге берилип атат. Мынакей параллелограммды чийдим. Жактары K, N жагы 15 см болсун дейин. Ал эми K, Q жагы 12 см. Бийиктиги берилиптир балдар. Бийиктиги дегенибиз мына Q чокусунан перпендикуляр түшүрөйүн. Q чокусуна K жагына түшүрүлгөн перпендикуляр бул параллелограммдын бийиктигин көрсөтөт. Ал 6 см барабар. А бизден сурап атат, экинчи бийиктигин эсептегиле деп атат. Демек ойлонуп көргүлөчү, параллелограммдын экинчи бийиктигин кантип жүргүзсөм болот болду экен. Көрүп турасыңарбы? Мен параллелограммга бир бийиктикти түшүрдүм. Демек экинчи бийиктигин түшүрсөм кантип түшүрүшүм мүмкүн? Экинчи бийиктигин түшүрүш үчүн мынакей мен азыр чийме үч бурчтугунун жардамы менен жүргүзөйүн. Чийме үч бурчтугунун жардамы менен мынакей мен экинчи бийиктигин жүргүздүм. Көрдүңөрбү? Экинчи бийиктигинин узундугун кантип эсептейм эми? Ал үчүн мынакей ушул бийиктиктин узундугун табыш үчүн 15 см K, N жагы барабар болсо, Q, D жагы дагы 15 см. Мен эмне үчүн мынтип жазып алдым? Урматтуу окуучулар, параллелограммдын касиеттери бар, жана белгилери бар. Алардын биринде мындай деп айтылат. Параллелограммдын карама-каршы жактары жана карама-каршы бурчтары барабар деп. Ошондуктан мен карама-каршы жактары барабар экендигин эске алып, 15 см деп жазып алдым. Эми мынакей тик бурчтуу үч бурчтукту көрүп турасыңар бул жерде. Мен жашыл түс менен белгилеп атам. Бул тик бурчтуу үч бурчтукта эмнелер белгилүү болуп атат? Тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы жана бир катети белгилүү экен. Анда мындан кайсы теорияны пайдаланып бурчун таба алам? Ооба балдар, эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун 30 градустук бурчу белгилүү болсо, анда силерге белгилүү мындай деген эреже бар. Тик бурчтуу үч бурчтуктун 30 градустук бурчунун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар. Демек бизде азыр гипотенуза белгилүү экен, 12 см экен. Бир катети 6 см экен. Анда К бурчу 30 градус экендигин силер билүүгө тийишсиңер. 30 градустук бурчтун каршысында 6 см жатса, анда гипотенузасы андан 2 эсе узун, 12 см болот. Демек тик бурчтуу үч бурчтукта мына бул 12, анан 6-ны таптым. Ошол эле сыяктуу тик бурчтуу үч бурчтуктун 30 градустугун билгенден кийин ал К бурчу D бурчуна барабар. Анткени параллелограммдын карама-каршы бурчтары барабар деген эрежени колдонсом, анда бул жагы дагы 30 градус экендиги келип чыгат. Анда силерде пайда болгон Q, C, D үч бурчтугунда бир бурчу 30 градус болсо, гипотенузасы 15 см болсо, анда биз издеп жаткан экинчи бийиктиги 15-тин жарымы 7,5 см барабар экенин көрдүңөр. Урматтуу окуучулар, мынакей бизге бир бийиктиги белгилүү болсо, мен экинчи бийиктигин да тапканды үйрөттүм. Эми андан башка дагы бийиктиктерди кантип түзсөк болот? Ушуларды мен чийме үч бурчтугунун жардамы менен көрсөтөйүнчү. Мынакей мындай кылып да чийме үч бурчтугунун жардамы менен дагы бир бийиктикти жүргүзүп койсоңор болот. Ошол сыяктуу эле экинчи жагына дагы перпендикуляр жүргүзүп койсоңор болот. Мынакей көргүлөчү. Мен муну силерге кошумча үйрөтүп жатам.
Gördüңөрбү урматтуу окуучулар? Демек мен бир эле параллелограмга бир нече бийиктиктерди жүргүзгөндү көрсөттүм. Демек биз издеп жаткан параллелограмдын бийиктиги 7,15 сантиметр болду. Эми мен урматтуу окуучулар силерге параллелограмдын аянттарынын бир нече формулаларын жазып өтөйүн. Ал үчүн мына экранда силер 3 параллелограмды көрүп турасыңар. Демек бир эле фигуранын аянтын бир нече формулалар менен тапсак болот. Демек А параллелограмдын бир жагы болсо, бийиктиги HA же болбосо А жагына түшүрүлгөн бийиктик деп элестеткиле. Эгерде параллелограмдын бир жагы жана ал жагына түшүрүлгөн бийиктиги белгилүү болсо, анда S барабар H көбөйтүлгөн A деп жазып коесуңар. Кайталайм. H'тын жанына мен индекс катары A'ны жаздым. Ал эмнени түшүндүрөт? А жагына түшүрүлгөн бийиктик дегенди түшүндүрөт. Урматтуу окуучулар, мен азыр силерге жазган формулаларды дептериңерге жазып алгыла. Анткени сабактын жүрүшүндө мен силерге маселелерди чыгарып берип, андан кийин үй тапшырма учурунда чыгарганда пайдаланасыңар. Демек, мынакей биринчи формуланы жаздым. Параллелограмдын аянтын табыш үчүн анын бир жагын жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктикке болгон көбөйтүндүсү менен тапсак болот экен. Экинчи формуласын табайын. Ал үчүн мына параллелограмдын жагы эки жагы белгилүү экен. А бир жагы Б болсун. Алардын арасында жаткан альфа бурчу болсун. Мынакей, эгерде параллелограмдын эки жагы жана алардын арасында жаткан бурчу белгилүү болсо, анда аларды аянтын табыш үчүн экөөнү көбөйтүп жана үчүнчү ошолордун арасында жаткан бурчтун синусуна көбөйтсөк болот. Демек, формуланы айтып өтөйүн кайрадан. Параллелограмдын аянтын табыш үчүн А жана Б жактарын көбөйтүп жана алардын арасында жаткан бурчтун синусуна көбөйтүп коесуңар. Мына мен параллелограмдын аянтын табуунун экинчи формуласын көрсөттүм. Эми үчүнчү формуласын көрсөтүш үчүн мен диагонал жүргүздүм. Параллелограмда силерге белгилүү болгондой эки диагонал бар балдар. D1 жана D2 деп белгилейин. Эки диагоналдын арасында жаткан бурчту мен фи бурчу деп белгилейин. Анда айрым учурда параллелограмдын аянтын табыш үчүн S барабар 2ден 1 көбөйтүү D1 көбөйтүү D2 көбөйтүү синус фи деп жазылат. Мынакей мен параллелограмдын аянтын табуунун 3 формуласын жаздым. Айрым учурда үчөөнү тең колдонбостон үчөөнүн кайсынысы ыңгайлуу экендигин табуу силерге зарыл болуп эсептелет. Кээ бир учурда ыңгайына жараша бир нече мисалдар бир эле формула менен дагы чыгып калышы мүмкүн окуу китебиңердеги. Эми келгиле, мен силерге дагы бир маселенин чыгарылышын көрсөтөйүн. Бул окуу китебинен алынган маселе. Параллелограмдын жактары 24 дециметр жана 18 дециметр. Ал эми алардын арасындагы бурч 30 градус болсо, аянтын тапкыла дейт. Аянтын табыш үчүн алгач мен чыгаруу деп жазып алайын. Параллелограмдын бир жагын Б деп белгилесем, аны 24 дециметрге барабар болсун. Маселенин шарты боюнча экинчи жагы 18 дециметрге барабар. Ошондой эле алардын арасындагы бурчтун чоңдугу 30 градуска барабар альфа бурчу деп белгилеп алайын. Мен аянтын табышым керек болуп атат. Анда аянтты табыш үчүн мен жогоруда силерге көрсөтүп өткөн параллелограмдын аянтын табуунун экинчи формуласын пайдаланайын. S барабар А көбөйтүү Б көбөйтүү синус альфа. Анда келгиле формулага койсок, A'нын ордуна 18'di, B'нын ордуна 24'tü, sinus alfanın ордуна альфа бурчу 30 градус экендигин эске алалы. Урматтуу окуучулар, ушул жерден силерге синус 30 градус канчага барабар экендигин табуу керек болуп эсептелет. Анда мен синус 30 градус канчага барабар экендигин айтыш үчүн силерге ушул айрым бир бурчтардын маанисин табуу боюнча силер буга чейин алган билимиңерди мен кайталап коеюнчу. Анда эмесе мына силердин жашооңордо колдонуп жүргөн адамдын колун, манжасын элестеткиле. Элестүү түрдө чыпалакка мынакей 0 градус туура келсин, андан кийинкиге 30 градус, андан кийинкиге 45, анан 60 бармаңар 90 градус турсун дейли. Бул элестүү эле салыштыруу. Эсиңерге сактап калыш үчүн мнемоникалык эреже деп койсок болот. Демек, биринчи манжанын чыпалактын 0 номери менен белгилесек, экинчини 1, 2, 3, 4 деп белгиледик. Эми кантип эстеп каласыңар? Силер болгону синус альфа барабар тамыр асты анан бөлүнгөн 2 деп гана эстеп калгыла. Эми синус мисалы үчүн 0 градусту тапкыңар келсе, чыпалактын номери канчанчы номер эле? 0 деген номер экен. 0ду санга бөлсө 0 чыгат. Демек синус 0 градуста 0го барабар дегенди эстейбиз. Экинчисинде 30 градусту тапкан атам. 30 градусту табыш үчүн
номер 1'ge barabar. 1'den tamırdan 1 çıkkandyktan al 2'den 1'ge barabar. Üçüncü 45 gradus'ta tapkım geliyor atat. 45 gradus'ta tavuş üçün nomeri 2'ge barabar. Bunu tamırasında 2 bölüngen 2 türündele jazayın. 60 gradus'ta tavuş üçün tamırasında 3 bölüngen 2'ge barabar bolot. 90 gradus'ta tavuş üçün tamırasında 4 bolot. 4'tön 2 çıkap 2'ni 2'ge bölsön 1'ge barabar bolot. Урматтуу окуучулар, ушул айрым бурчтардын маанисин эсептөө боюнча мен силерге мнемоникалык бир эрежени көрсөттүм. Азыр мага маселеде синус 30 градустун мааниси керек болчу. Анда демек синус 30 градустун мааниси өзүңөр көрүп тургандай 2'den 1'ge же 0,5'ge барабар. Анда эмесе келгиле ушуну ордуна коелу. Синус 30 градус дегендин ордуна 0,5'ти коюп эсептейбиз. 18 көбөйтүү 24 көбөйтүү 0,5 болсо, ал 216 дециметр квадратка барабар. Бул элементардык эсептөөлөрдү балдар силер өз алдыңарча сабактан кийин да текшерип көргүлө. Анда эмесе жообун кантип жасабыз? Жообу берилген параллелограммдын аянты S барабар 216 дециметр квадрат. Эми, урматтуу окуучулар, дагы окуу китебинде берилген дагы бир маселенин чыгарылышын мен силерге көрсөтөйүн. Анда экранга көңүл бургулачы. Мынакей XOY системасындагы параллелограммдын чокулары берилеткен O, A, B, S чекиттер экен. Ал чекиттерди туташтыруу аркылуу параллелограмм түзүп, жана анын аянтын табышыңар керек экен. Ал үчүн чыгаруу деп баштайын. Анан Декарттык координаталар системасын көрсөтөм. Декарттык координаталар системасынан ушул 4 чекитти белгилейли. 0, 0 деген координатага ээ болгон чекит мынакей O чекити. Экинчиси A чекити. A'нын координатасы 4, 0. Абсциссасы 4, координатасы 0. A деп белгилейм. Кийинкибиз B чекити. Координатасы 6 жана 5. Абсциссаны 6'dan табам, координатаны 5'ten табайм мынакей. 6, 5 экөөнүн кесилишиндеги чекитти белгилейм. Бул чекитти B деп белгилейм. Андан кийинки 4-чү чекит C чекити. C чекитинин координатасы 2, 5. Абсциссасы 2, координатасы 5. Экөөнүн кесилиш чекити мынакей C чекити болуп белгиленет. Эми ушул 4 чекитти туташтырайын. O, C'ны туташтырдым. C, B'ны, A, B'ны жана O, A'ны туташтырышыбыз керек мынакей. 4 чекитти туташтырсам, силер көрүп тургандай параллелограмм пайда болду. Эми ушул параллелограммдын аянтын эсептейли. Ал үчүн S барабар A көбөйтүү H формуласын пайдаланайын. Анда мына бир параллелограммдын жагын көрсөтүп атам. Бул канчага барабар экендиги силерге көрүнүп турат. 4 бирдикке барабар экен. Көрүп атасыңарбы? 4 деп эле жазайын. Бийиктигин көрүнүп турабы? С чокусунан түшүрөйүн. С чокусунан бийиктик түшүрсөм, анын узундугу 5 экендиги көрүнүп турат. Демек H 5ке барабар экен. Анда формулага койсом, S барабар 4 көбөйтүү 5 барабар 20 квадраттык бирдик. Балдар, эмне үчүн мен квадрат бирдик деп атам? Анткени квадрат бирдик дегенин себеби биякта сантиметрбы, миллиметрбы, метрбы, дециметрбы берилбегендиктен, анда биз мындай учурда аянтты жазган учурда жообуна квадрат бирдик деп эле жазып коюу жетиштүү. Жообун жазып коеюн. Жообу S барабар 20 квадрат бирдик. Эми урматтуу окуучулар, мен силерге параллелограммдын аянтын табууда дагы бир силер мектеп курсунда пайдаланылбаган, бирок мен өткөн сабакта силерге көрсөткөн пиктин формуласын пайдаланып табууну мисал катары көрсөтүп көрөйүн. Анда эмесе мына экранда турат. Ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттерди табайынчы. Ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттерди тапсам, I барабар 14кө барабар болду. Эми чегинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттерди тапсам, мынакей биякта 4тө, биякта 4тө, 2 капталында бирден 10 экен. Анда пиктин формуласын эсиңерге салсам, S барабар I плюс Ч бөлүнгөн 2 минус 1ге барабар болчу. Ордуна коюп көрөлүчү. I'нин ордуна 14, Ч'нын ордуна 10ду койсок, 18ге барабар болду. Эми балдар, ушул эле параллелограммдын аянтын табуунун мен башкача дагы бир ыкмаларын көрсөтөйүн. Мынакей мен муну параллель көчүрдүм. Ана бул параллелограммды мындай кылып тик бурчтуу үч бурчтукка бөлдүм. Бул тик бурчтуу үч бурчтукту дагы параллель көчүрүп экинчи жагына толуктап койсом, менде тик бурчтук пайда болуп калды. Аянт өзгөргөн жок да балдар, байкап атасыңарбы? Тик бурчтуктун аянтын тапканда бир жагы 3кө барабар экен, экинчи жагы 6га барабар болуп турат.
Демек анда анын аянты дагы 18ге барабар болду. Ушул эле параллелограмды дагы башкача дагы мен жогоруда айтып өткөн формуласын пайдаланып көрөйүнчү. Ал үчүн мына бир жагы берилди. Ал 3-кө барабар. Бул жака түшүрүлгөн бийиктигин көрсөтөйүн. H бул 6га барабар. Анда S барабар A көбөйтүү H деген формуланы колдонсом дагы эле 18ге барабар болду. Көрдүңөрбү? Мен бир эле фигуранын аянтын, урматтуу окуучулар, бир нече ыкмалар менен көрсөтүп берип атам. Фигураны бөлүктөргө бөлүп, бөлүктөрдүн аянттарын суммасы менен тапсаңар да болмок. Мен толуктоо менен эле параллелограмды тик бурчтукка толуктап койдум, Экинчи учурда Пиктин формуласын колдондум. Үчүнчү учурда бүгүнкү мен өтүп аткан параллелограмдын аянтынын формуласын колдондум. Эми урматтуу окуучулар, ромб деген фигуранын аянтын табуу каралмак. Мен мынакей ромбту көрүп турасыңар. Ромбтун аянтын табуунун дагы мен 3 формуласын көрсөтөйүн, дептериңерге жазып алгыла. S барабар A көбөйтүү H, S барабар A квадрат синус альфа, S барабар 2-ден 1 көбөйтүү D1 көбөйтүү D2. Демек ушул 3 формуланы дептериңерге жазып алгыла дагы параллелограмдын формуласы менен мунун кандай айырмачылыктары же жалпылыктары бар экенин баамдап тургула. Жазып алдыңарбы? Анда эмесе мен дагы силерге бир окуу китебиндеги тапшырманы аткарып берейин. Ромбтун диагоналдары 8 см жана 5 см болсо, аянтын тапкыла. Мына мен ромб чийдим. Бардык жактары барабар ромбтун. Мына белгиледим. Андан кийин диагоналдары дейт. Демек диагоналдары болгондо 2 диагонал бар. Мына кичине диагоналы, анан чоң диагонал мынакей KC жана AP диагоналдарын белгиледим. Бирөө 5 см, бирөө 8 см. Латында кичине тамгасы менен D1, D2 деп белгилесеңер да болот, же латындын 2 баш тамгасы менен белгилесеңер да болот. Анда мен жогоруда силерге формулада көрсөткөндөй S барабар 2-ден 1, D1 көбөйтүү D2 деп жазылган формуланы пайдаланып чыгара турган болсом, 2-ден 1 көбөйтүү 5 көбөйтүү 8ге барабар. Анда 20 болот. Урматтуу окуучулар, ушул жерден өз алдыңарча дагы баамдап тургула. Параллелограмдын аянтын тапкан учурда 2-ден 1 D1 D2 синус альфа болчу. Ромбтукунда синус альфаны мен эмне үчүн жазган жокмун? Муну силер сабактан кийин өз алдыңарча дагы изилдеп көргүлө. Экөөнүн жалпылыгын жана айырмачылыгын издеп көрөсүңөр да, ошондо өзүңөр тапканга аракет кылгыла. Эми жообун жазып коеюн. S барабар ромбтун аянты 20 см квадрат деп жазып койсок болот. Урматтуу окуучулар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Мына мен бүгүнкү сабакта силерге параллелограмм жана ромб деген 2 фигуранын аянттарын табуунун формуласын көрсөттүм. Мен бирок эскертемин. Ромб дагы параллелограмм болуп эсептелет. Анын айрым бир учуру бардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Ошондуктан мен параллелограмдын жалпы болгон 3 формуласын берейин. Мына бийиктигин, жагын көрүп турасыңар. S барабар A көбөйтүү H. Экинчи бир формуласы мына ромбтукунда S барабар A көбөйтүү H. Көрдүңөрбү? Мунукун да ушинтип эле тапса болот. Экинчи учурда эгерде параллелограмдын 2 жагы берилсе, S барабар AB синус альфа. Альфа бурчу экөөнүн арасында жаткан бурч. Ромбто AB дегендин ордуна 2 жагы тең барабар да, ошондуктан A квадрат мынакей синус альфа деп жазып койсоңор болот. Үчүнчү формуласын жыйынтыктап жатам. Параллелограмдын диагоналдарынын кесилишиндеги бурчту фи деп белгилесем, S барабар 2-ден 1, D1 көбөйтүү D2 синус фи деп жазмакмын. Ромбтукунда болсо синус фи канчага барабар экен балдар? Ооба, 1ге барабар болгондуктан мен S барабар 2-ден 1, D1 көбөйтүү D2 деп жаздым. Эмне үчүн бул синус фи 1ге барабар экендигин силер сабактан кийин үй тапшырмасы катары өз алдыңарча тапканга аракет кылгыла. Эми мен сабакта жыйынтыктар алдында бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен жыйынтыктайын. Мынакей, силер төшөлүп турган плиткаларды көрүп турасыңар. Үйдө тагылып турган уюмду көрүп турасыңар. Ошондой эле мына ачкычтын илген ромб формасына ээ болгон нерсени көрүп турасыңар. Анан мен көпүрөнү илип койдум. Эмне үчүн мен көпүрөнү ромбко мисал катары көрсөтүп атам? Анткени көпүрөнүн жасалышында ортосунда материалдарды туташтырган жери ромб формасында туташтырылган экен. Ушундай учурда ал конструкция бекем болот экен. Көпүрөнү жасаган учурда колдонгон учурлар кездешет.
Демек, ромбтун аянтын, параллелограмдын аянтын табуу дагы силердин жашооңордо көбүрөөк колдонулат экен. Мына акыркы сүрөт эшик дагы параллелограмм формасында кездешкен учурлар кездешет экен. Ооба, бул өтө оригиналдуу. Демек, ушул эшикти жасаш үчүн дагы ага канча материал кетерин билиш үчүн албетте анын аянтын тапканга туура келет экен. Демек, көрдүңөрбү балдар, биз бүгүнкү өтүп аткан параллелограмдын аянты, ромбтун аянттарын табыш үчүн жашоодо колдонулаарын алгач сезишиңер керек. Эми мен үй тапшырма берейин. Үй тапшырма катары мен силерге мынакей параллелограмдын, ромбтун аянтын табуунун формулаларын колдонууга жашоодон 3 мисал жазгыла. Жана ошондой эле параллелограмм менен ромбтун аянтын табуунун окуу китебинде камтылбаган формулаларын кошумча адабияттардан дагы менден башкасын таап, мен айтпагандан анан жазгыла. Анан жана мен силерге сабактын жүрүшүндө тапшырма бердим, байкадыңарбы? Эмне үчүн ромбтун аянтынын формуласында синус альфа 1-ге барабар болуп калды деп ойлойсуңар. Ошону силер өз алдыңарча окуу китебинен издеп таап, үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү эфирден өтүп жаткан сабагымды силер менен коштошоюн. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.